ар бирибиз өзүбүздү ойлосок, мамлекет ким ойлойт? Мен ойлойм, аксакалдарыбыз эч качан сатылбайт. Аксакалдарыбыз ушул мамлекетти курап калыш үчүн, мамлекет сактап калыш үчүн, кыргыздын жерин, кыргыздын элин эл, кыргыздын жерин жер кылыш үчүн канчалаган кандарды төгүлдү. Канчалаган акылмандарыбыздын бул дүйнөдөн өттү. Канчалаган баатырларыбыз көз жумду. Анан каяктагы 2-3 миңге сатылып кетмек беле? Жок, аксакалдар сатылбайт. Аксакалдар сатылбайт деп мен ишенем. Эгерде кыргыздын аксакалы сатылса, эгерде кыргыздын аксакалы ошол 4-5 миң сом үчүн, жеген тамагы үчүн элдин, мамлекеттин келечегин сатса, анда мамлекеттин келечеги жок. Мен ишенем, кыргыздын аксакалдары андай кылбайт, Кудай кааласа. Урматтуу аксакалдар, урматтуу аталар, урматтуу апалар, ушунчалык мамлекетти бутуна тургузуп сактап келдиңиздер. Эми мамлекетти баягы арамдардан тазалаштагы силердин колуңарда. Балдарга дубаларды бергиле, айткыла, дегиле, жеткизгиле. Анча-мынча адашып калган балдар болсо, кайтканга убакыт бар. Урматтуу эли журтум, азыр кайтканга убакыт бар. Анча-мынча тыйын алып койдуңар, анча-мынча керегине жаратып койдуңар, башка кылдыңар. Бирок 4-октябрга чейин убакыт бар. Кайткыла. Кайткыла. Элдин тагдыры менен ойношпогула, айнанайындарым. Элим журтум, элдин тагдыры менен ойлошпогула. Кимде ким тыйын алып койсо, тыйынга добуш берем деген ойлору болсо, ошондон кайтыш керек. Ошондо гана жеңебиз биз. Башка маалда жеңе албайбыз. Биз эми мамлекетибизге дагы бирөөнү кууп жиберип бийликти алабыз, бирөөнү башка жака жөнөтүп жиберип бийликти алабыз дегенден алыс болушубуз керек. Биз бийликти мыйзамдуу жол менен алабыз. Эгерде мыйзамдуу жол менен бизге колубузга бийликти берсеңер, биз эртең башыбызды бийик көтөрүп, эч кимден уялбастан, сыйрылбастан бийликти тартып алган адам эмес, бийликти бизге эл берген адам катары кызмат кылабыз. Ошого аракет кылыңыздар туугандарым.